Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашыр кызы тааныштырам. Адамжай районунун Жошук, Таштөбө, Чекелик жана Көктал айылын суга суу менен камсыз кылуучу Р1 ички чарбалык каналынын курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы кабарлады. Маалыматка караганда, аталган канал пайдаланууга берилиши менен 1000 гектар жерге суга суу берүү жакшырды. Ал эми каналдын узундугу 4,4 чакырым, сыйымдуулугу 2,5 метр кубту түзөт. Курулуш иштерине мамлекеттик казынадан 155,6 миллион сом бөлүнгөн. Мурда Кыргызстандан алып, биздин Нургазы каналынан алып, где-то 200 метрден кийин Өзбекстанга кирип, Өзбекстандын ичинде 2 километр жүрүп, кайра Кыргызстанга чыккан жеринде турабыз. Ушундай болуп сууга сууну берет элек эми. Ошол убактарда суубуз 50%, 60%га чейин Өзбекстандын ичинде калып кетчү. Бүгүнкү күндө ал каналыбыз бүттү. Бүгүнкү күндө колдонуп атабыз. Өзбекстандан Өзбек Республикасына бүгүнкү күндө көз карандысы болуп сууну алып калды. Сүлүктүүдө курал сактоонун эрежесин бузган 3 жаран эскертүү алды. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашканга караганда, Сүлүктүү шаарынын аймагында каттоодо турган ок атуучу куралдарды сактоо эрежелери, сактоо мөөнөтү, жардыруучу, күчтүү, уулуу заттарды сактоочу кампалар текшерилди. Текшерүү иштеринин алкагында 500гө жакын кожолук текшерилип, ок атуучу куралдарын каттоо мөөнөтүн бузган жарандарга укук бузуулар жөнүндө кодексинин ок атуучу, газ, пневматикалык атуучу ок дарылардын сактоо жана ташуу эрежелерин бузуу беренеси менен 2 жаранга протокол түзүлүп, 3 жаранга эскертүү берилди. Баткен шаарында 29 сентябрь бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата акысыз акция өтүүдө. Бул акцияны Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери уюштуруп, анда кандагы канттын көлөмү жана кан басым текшерилүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Сезимай Жураеванын материалында. Баткен шаарында 29 сентябрь бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата акысыз акция өтүүдө. Бул акцияда жарандар кан басымын, кандагы канттын деңгээлин текшерте алат. Артериялык кан басымы текшерилет, кандагы канттын деңгээли текшерилет, салмак, бой текшерилет. Эгерде жарандардан давлениясы бар же болбосо кандагы канттын өлчөмү жогору болсо, анда бизде Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда иштеп жаткан кардиолог дарыгер, ошондой эле эндокринолог дарыгерлери кабыл алышууда. Чек айылынын тургуну Айнагүл айым жеке ишкерлик менен алектенет. Ал медициналык кароодон өтүү үчүн үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна барууга убактысы болбой жүргөнүн айтып, бул акция жакшы мүмкүнчүлүк болгонун белгиледи. Поликлиникада ушундай акция уюштурган экен, биз келип текшерип кетип атабыз. Мен бардыгы меники нормада экен. Азыр сүйүнүп кетип атам. Тирилик деп ушинтип эч больницага барып текшерип албайт дейт. Ушундай акция уюштургандарга чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Акция кант диабетинин алдын алуу максатында уюштурулган. Белгилей кетсек, бул акция 20 сентябрдан 22 сентябрга чейин уланып, адистер жарандарды эртең мененки саат 9-дан 16:00 чейин кабыл алат. Сезимай Жураева, жаңылыктар. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.